арыз муң канча негатив эми укмуш булардын адресине кандай гана сын пикирлер айтылбады. Демек биз мындай депутаттардан тажаган болсок, демек биз өзгөрүүнү кааласак андан аябай булардын баарын момтуп туруп эле крес кылалы, баарын жок кылалы. Парламентте жок эле жашаса болот. Себеби булар элге пайда алып келбейт экен да. Элге эч нерсе кылбайт экен да буларчы. Булар келип алып дагы деле ошол элге каршы иштей турган министрлерди колдоп бир добуштан унчукпай эле отура берет экен да. Ал бир министр бир ыйратып бир элге пайдалуу бир жумуш жасаса өлөйүн. Жасабайт. Тилекке каршы жооп да бербейт. Кана Абылгазиевдин жооп бергени кана. Жооп берген жок Абылгазиев. Кана акчалар, акча келип эле атат. Кече дагы ким жана неме айтып атат? Чынтөгүнүн билбейм, жана Айтикеев. Мирбек Айтикеевдин видеосун көрдүңбү? Же берки акесиби? Адашпасам Мирбек Айтикеев го дейм. Президент Камчы Көлбаевди куттуктады дейт. Эми биздеги нерселерге таң калыштын деле кереги жок. Бизде болуп келген да мындай нерселерчи. Болуп келген үчүн мамлекет ушундай башаламан да. Беспредел. Эгер ушундай болгон болсо, анда бул президент бир күн дагы такта отурбаш керек. Мынабу закон, мыйзам, булар сөзүндө эле закон, анан мыйзам чегинде, анан деп эле закон деле сүйлөй берет го. Жок, мунун баары карандай калып. Булар криминалдардын, каралардын айтканы менен, ошолордун дегени менен иш кылат да буларчы. Мен билбейм, бирок болушу да мүмкүн да. Ошо Айтикеевдин видеосунан кийин эми ар кандай ойлор келет да. Себеби каралар биздин бийликти крышабайт этет дейт. Биздин бийликти каралар крышабайт этет дейт да. 2017 жылы деле көп адамдар зонадан чыкты да. Бизде дагы деле мамлекеттүүлүк атайын жанагы мамлекеттин өзүнүн күчү бар да, закон бар. Ошол эле укук коргоо тармагында иштегендердин дагы өзүнүн кызматы бар. Алар да ант берип келген кызматка. Жаш кары дебей, бай кедей дебей баарына бирдей мамиле жасаш керек алар. Бизде тилекке каршы жок. Милициялар эмес, каралар чечет экен да. Каралар чечет экен бизде баарын. Бул эми атын атабай эле коеюн. Мен 2012 жылы клиенттер менен бир факты ушу караларга байланыштуу. Жалал Абадтан Бишкекке келатам. Анан клиенттерден бири экөөсү бир аз мен баягы ичимдик ичип алган үчүнбү билбейм. Кара көлгө кирип коюмду суранганда, кадимки эле мына Токтогулдун Кара көлүнө срочно кирип коюмду суранып, кайра суранып өлүп калгандан түн жарым болчу. Мейли деп Кара көлгө кирсек, ал кара экен. Чорный бир адам экен. Мен аны аяктан билем. Эми кыскасы бир нерселер болуп кетти. Анан Кара көлдүн центрине келип, алар тиги мен шериктеримди сыйлап да бир бале кылып, эми булардын мамилеси бар билбейм. Анан бир ызычуу болуп кетти. Тиги магазиндин немеси менен ызычуу болуп кетти. Кожоюну менен короче аракты сындырып алып бирөөсү колунан түшүрүп кетип, анан төлөбөйм тияк-бияк болуп бир разбор болуп кетип, анан короче милиция чакырабыз тияк-бияктан. Милициясы деле келди. Милиция келип туруп эч нерсе кылбай кетип калып атпайбы? Себеби жанагы бир авторитет адам экен да, ошо Кара көлдө бир авторитет адам экен. Ал не только Кара көл, ал ошо Кыргызстанда таасирлүү ошо каралардын орун басарлары экен, оңгол экен. Мөңү суук, мындай бир караганда мындай жылдызы жок киши көрүнүп эле турат зег экени түсүнөн. Менде ошондо бир кызыктай ой пайда болгон да. Вроде биз 21-кылымда эле жашап атабыз. Закон бар. Анан эмнеге мындай милиция келди дагы
тиги кара болгон үчүн, черный болгон үчүн ага эч нерсе кыла албай, үн чыкпай кайра 3 милиция кетип калды. Кандай келсе кайра ошондой кетип калды, эч нерсе кыла алган жок. Эч нерсе кыла алган жок. Эми 2012-жылды 2012-жылды эске салып атам да. Анан жолдо баратып дагы тиги кызуу да сүйлөнүп баратпайбы? Андай анан мындай анан кутани казлы анан тияк бияк булар бир звонок кылып туруп Кыргызстанды минтип коет, анан тигинтип коет, анан андай, анан мындай. Азыр мен звонок кылам, азыр мен немеге Бишкекке жеткенде минтем, тигинтем, азыр милицияларды мен билет коом керек болсо деп бир балелерди сүйлөп барды кулакты жеп. Анан бир жерде гай тосуп калды. Гай тосуп калды эле. Чындыгында мен нарушение кылдым, баягы ременди такпаган үчүн ремени тияк бияк деп, анан жанагы авторитет болуп келаткан неме, ким шефиңе айтабыз, шефиңе чалабыз тияк бияк деп, токто деп, анан мен бирөөгө чалам деди. Бизде ушундай да, ушундай понятие да, мындай закон жок да, муну айтып аткан себебичи мындай. Закон жок да, только каралардын гана немеси да. Мындай таныш, мына по телефон, анан чалып атат тиги. Мен эң дурайын дем да не валялып. Могу сүйлө шуну деди. А тиги сүйлөштү да. Хорошо, шеф, хорошо деди да, болду. Мен ошондо эле түңүлүп калгам, биздин мамлекеттин мындай мамлекет экенинен түңүлүп калгам да. Бизде каралар, бандиттер, криминалдар. Бул эмне деген нерсе? Бул уят. Попробуй Россияга келип же Казакстанга келип ошентип көрчү. Телефонуңду алып туруп, аркы тешигиңе тыгып коет. Алып сүйлөшпөйт. Бул бизде Кыргызстанда. Эми азыр бир аз кичине мындай неме кылып атат, телефонду албай. По-любому алат телефон, тиги бул сүйлөшүп кой дегенде, тиги инспектор серьезный адамдын атын укса, деп сразу алат сүйлөшөт. Хорошо, шеф, мейли, хорошо деп туруп сразу кое берет. Зеленый да. Агычол деп коет. Бул закондун жоктугу, бул мамлекет беспредел. Эми өткөндө чын окудумбу же адаштымбы башкага, Алтынбек Сулайманов биз ОПГ менен күрөшөбүз деп пост жазып атат. Пост жазды, эмне кылды? Анан мен күлкүм келип атат. Булар өзү ОПГлар менен дос болса, анан кантип ОПГ менен күрөшөт? Бир эле Сулайманов эмес, мына жогорку кеңештин 95% ОПГ менен дос булар. Анан кантип күрөшөт ОПГ менен? Бул эмне деген нерсе? Бир убакта атамекен жакшыбы жаманбы ОПГ менен күрөшөбүз деп жакшы эле аракет кылган. Мынау мыйзам, закон орногон жерде, достор, каралар болбош керек. Бул бир караңгы түшүнүк. Мен каршымын. Мен законду колдойм да, законду колдогон адам бизде бир эле түшүнүк болуш керек. Качан биз өнүгөбүз? Биз закон менен жашаганда. Ошол мынау Кореяны айтышат, башканы айтышат, ошол Кореяда каралар, криминалдар деген түшүнүк жок. Ал Кыргызстанда эле беспредел. Гай тосо, байке же ака сүйлөшүп койчу деп. Кыргызстанда правасы жокто айдап жүрө берсең боло берет. Сенин кырышаң бир кара болсо, же бир ак үйдүн 7-кабатында, же бир кычыгында отурса, бул бизде ушундай караңгы түшүнүктөр. Мунун баарына точка коюш керек, достор. Кимдир бирөө келип туруп точка коюш керек. Болбойт. Мунсуз мамлекет өнүкпөйт. Каралар эмне кылат?